Акчаң болсо сен ата экенсиң. Акчаң болбосо сен адам эмес экенсиң да. Сүйүбүздүн аямакпыз эмнеси. Эл кийгенди кийип, эл жегенди жеп, чоңоюшту акырында мамтып. Жалгыз калдык, айла жок. Адам баягы коркуп турган болсо, анда баса албайт да адам. Эки балам экөө тең эле көрбөйт. Балдарда не күнөө. Дастан Бекешевдин кылган азабын эми болсо майыптар тартып атат да. Сокулар мынтип сарптайт мынакей. Мында паровоз кылат. 5 күнгө келген экенбиз. Эртең эмне болот? Жарым сааттан кийин эмне болот? Бир Кудай билет. Бул дүйнөгө келгениме Кудайыма шүгүр. Жан берген жалгыздыктан жадап бүттүм. Өмүр жогорку 4 тариптен турган жөнөкөй сөз биз үчүн кандай гана чоң мааниге ээ. Ал биздин кечээ бүткөн, бүгүн жашап жаткан жана эртең болоору арсар мүмкүнчүлүгүбүз. Кандай гана кырдаал болбосун, ар бир аткан таң биз үчүн байлык. Саламатсыздарбы, Медиа 24-түн жалпы катталуучулары, бүгүнкү биздин көрсөтүүнүн каарманы комузун колго алып, табиятынан келген таланты менен оокатын кылып келе жаткан Райымкалый ата болмокчу. Кайрылып сенден алыска кеткенди, сүйүбүздүн аямакпыз эмнеси. Ассаламу алейкум. Токтогулдун кулуна кандайсыз? Жакшы. Жакшысызбы? Ден соолуктар жакшы, күлүгүчтүү амалдан жүрөсүзбү? Саламатсызбы байке? Кандай турасыз? Саламатчылык. Дурус, Кудайга шүгүр. Медиа 24 каналынан келип калдык, сиз менен маек куралы деп. Жакшы, келгиле. Биздин көрүүчүлөргө өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Кайсыл жердин улуну болосуз? Канча жаштасыз? Өзүм Жалалабад областына караштуу Токтогул районунун тургуну болом. Ошол жерде төрөлүп өстүк. Азыр 51 жаштабыз. Атыбыз Райымкалый. Канча жылдан бери бул жактасыз? Биз 79-жылдан бери ошо Бишкекте турабыз. Илгери анда багы 91-жылга чейин Фрунзе шаары болгон. Азыр Бишкек шаары болду. Азыр ошондо 9 жаштан бери болгондо 42 жыл эле Бишкекте болуп турмун да. Ош базарга чыгып, мынтип ырдап жүрөсүз. Канча жылдан бери кантип чыгып калдыңыз биринчи жолу? Ага чейин эмне менен алектенчүсүз? Базарга чыгып калганыбыз жанантип багы пенсиябыз жетпей калды. Пенсиябыз жетпей калып, багы ал кезде да бир балалуу болуп калгам. Анан багы күнүнө самын деген керек экен, нампам деген керек, анан багы алган айлыгым жетпей калат. Эми ошолдон деле багы ошол кезде деле багы 300 сомго чейин акча тапчубуз. Пенсия менен кошо 300 сомго чейин тапчубуз. Эми ошол деле жетпей калчу да. Анан бир күнү базарга келип, багы жумуштан түшүп, анан багы бу жерден базардан өтүп баратсам, бир кыякчан анан домбурачан, бирөө өзбек, бирөө орус ойноп отурушат. Анан базып барып көпкө чейин угуп отурдум. Бир жума өттү. Анан багы көрөйүнчү деп анан багы базарга чыгып, ой жок эле базарга чыгып көрөйүнчү жөн эле деп анан базарга чыгып 70 сом таптым. Эң алгачкы жолу, негизгиси багы базарга чыгам. Базарга чыгып багы оокат кылам деген деле ой жок болчу. Өзүм багы анча-мынча багы жарыкты көргөнүмө байланыштуу багы ишканада эле иштей берчүмүн да. Багы мындай базарга чыгам деп ойлончу деле эмесмин да. Сокурлар азиздер коомунун ишканасы бар. Бишкекте берде, бул жерде, ошол жерде биз плиткалардын переключательдери болот.
ошону курачубуз, чогултуп жазачубуз. Обогреватель жазачубуз. Ал ишканада эми багы жазалычу нерселер аябай эле көп. Убагында багы көп эле нерселер жасалган. Азыркы убакытта багы иштебей турат жокчулуктун айынан. Багы ошо иш токтоп калганына байланыштуу, пенсиябыз айдан айга жетпей калганына байланыштуу. Анан багы базарга чыгууга туура келди да. 91-жылдан бери эле чыгасыз, базарга? Ооба. Үй бүлөңүздү канча жашыңыздан бери көрбөй калдыңыз таптакыр эле? Таптакыр негизи тубаса эле болушум керек. Бирок багы ал ошо 7 жашыман 9 жашыма чейин багы гезитти деле, майда шрифттерди деле карап окучумун. Бирок багы майда болуп калса багы ичине жакыныраак кылып окучумун, бир 30-35 сантиметрге чейин алып. Андан кийин багы 9 жашыма келгенде багы тамгалар көрүнбөй калып, багы аябай эле жакын аралык алып калдым да. Анан багы кыйналганыман, анан багы биякта ошондо багы фрунзе кези болчу. Багы бияка алып келип, анан багы бияка мектепке киргизишти, биякта мектептен окуп билим алдык да. Өзүңүз кантип келесиз? Өзүм эле келем. Өзүм келем, кайра өзүм кетем. Жашоо турмуш деген ушул экен, айла жок. Балдарыбыз чоңоюп багы өз оокатына киргизип өздөрү менен өздөрү болуп кетти. Биз болсо азыр ушинтип багы жалгыз монтип эптеп күнүмдүк оокатыбызды кылабыз. Жакын эле жерде турасызбы? Жакын эле жерде. Күнүмдүк кирешеңиз канча сом болуп калат? Эми мактанганда бир күндө бир 700-800ге чейин барат да. Эң болбой калды дегенде канча болуп калат? Эң болбой калды дегенде 40 сом болуп калат, 50 сом болуп калат, ар кандай да. Ар кандай да. Комуз чертип оокат кылат экенсиз, анан комузду кайсы жылдары кантип үйрөнүп калдыңыз эле? Комузду өзүм негизи бала кезден бери эле комузга аябай жакынмын да. Туугандар, өзүм туугандарым багы көзүң көрбөсө балам кантип чертесиң дегенден багы ал өнөр багы акырындан жоголо баштаган. Анан багы сокурларды көрүп, комуз черткендерин көрүп, кыяк ойногондорун көрүп, анан ойносо болот турбайбы деп анан ошентип өрчүтүп кеттик да. Үйүңүзгө баргандан, мисалы бир жерге түшүп кетемби же ушундай бир коркунучтар болбойбу өзүңүздө? Жок, коркунуч болбойт. Анткени эгерде адам багы коркуп турган болсо, анда баса албайт да адам. Биринчиден багы адамдын ориентировкасы болуш керек. Ааламдын 4 тарабын билбесе, анда ал баса албайт да. Анткени каяка баратат ал билбейт да. Бул жактан түшкөн каражатты ким санап берет же өзүңүз санайсызбы? Каражатты өзүм эле санайм. Кантип билесиз 100 сом экенин, 50 сом экенин? Эми багы чоң кичинекей бөлүнөт да, бу тыйын деле, кагаз деле, кагаз акчалар деле, багы булардын багы размерлери ар кандай да. Размеринен эле кармап билебиз да. Атанын үйүнө да келип калдык. Азыр үй тиричилиги жөнүндө кеп турабыз. Айтсаңыз, бул жерде канча жылдан бери турасыз?
Бул батирде турганыма 4-5 ай болуп калды. Үй бүлөм менен баягы эки жолдо болуп кеткенибизге байланыштуу азыр баягы ушул жерде турам. Жалгыз, айла жоктон баягы ушул жерде жашап, окатымды көрүп атам, ушул жерден күнүмдү көрүп дегеним. Канча балаңыз бар? 5 балам бар, 6 неберем бар. Алардын көзү жакшы элеби? Өзүм балдарымдын ичинен 3 кызым бар, 3 кызымдын экөө көрөт, 1 кызым көрбөйт. 2 балам экөө тең эле көрбөйт. Эми көрөт, баягы такыр эле көрбөйт деп айтуудан арымын. Баягы бүдөмүк көрөт да, баягы экинчи топтогу майыптарда. Бул жака каралашып келип турушабы балдарыңыз? Эми бул жака каралашып деле келишпейт. Эшегим өлбөсүн, арабам сынбасын деп эле эптеп баягы азырынча өзүбүз эле турмушту куруп келатабыз да, баягы жашап келатабыз дегеним да. Айтсаңыз ата, ушул жерде өзүңүз жалгыз турсаңыз, тамак ашыңыз, кийим кечеңизди ким жууп берет? Тамак ашыңызды ким даярдат? Баягы батыр болгонуна байланыштуу баягы көп оокат алып баягы өзүмө жүк кылып кереги жок деп баягы албай отурам. Баягы тамак ашты столовойго барам. Кийим кечени баягы кир жугучтарга барып жуудуртуп анан алып келем. Аларга акчаны өзүңүз эле санап бере бересизби? Акчаны өзүбүз эле санап беребиз. Эмнеге ыраазы болосуз, эмнеге кайгырасыз? Эми бул дүйнөгө келгениме Кудайыма шүгүр. Ошо баягы ата энем бул күнгө алып келбесе, бул күндү деле баягы билбейт делек, көрбөйт элек. Анан баягы ыраазычылыгым бул дүйнөдө баягы Кудайыма шүгүр, баягы билим десе билим алдым. Диний жагынан деле билим андай баягы жок эмес, Кудайыма шүгүр, анча-мынча бар. Окуу жагынан деле баягы билим бар, Кудайыма шүгүр, баягы мектеп билими болсо дагы бар да. Наразы болуп баягы капаланганым жалган дүйнөдө жашоо ушул экен. Мына моминтип 91-жылы үйлөнүп, андан 19-жылга чейин 20-жылга чейин чогуу жашап, 20-жылдан бери карай мына азыр 21-жыл болуп калды. Ошо 20-жылдан бери карай жашообуз эки жолдо болуп, баягы жаш кезимде балдарга мурунку деп деле сүйлөй берем, баягы аялымдын, балдарымдын баягы курсагын тойгузбай дейм, баягы курсагын тойгузуп, кийим кечесин бүтөп, элдин алдына чыгарбай, элдин артына калтырбай, ошо баягы эл кийгенди кийип, эл жегенди жеп чоңоюшту. Акырында моминтип жалгыз калдык, айла жок. Жалгыз калышыңызга эмне себеп болду? Эми аялыбыз жалгыз калганы же ошо тагдырдын оорчулугун баягы көтөрө албай койду, же 100 сом болсо дагы, 1000 сом болсо дагы баягы алып келип колуна карматып жүрдүм, же акча кумары ойноп көтөрө албай калды дөөлөтүн. Өзүм деле баягы түшүнүксүзмүн да. Акчаң болсо сен ата экенсиң, акчаң болбосо сен адам эмес экенсиң да. Акыркы биз көрүшкөнүбүз ошо декабрдын орто чендеринде көрүштүк го. Андан бери көрүшө элекпиз. Келечекте эмне кылайын дейсиз? Ушул жашоо ушул боюнча өтүп кетеби же башка бир пландарыңыз, өзүңүздүн балким койгон максаттарыңыз бар? Эмне кылайын деп атасыз алдыда? Эми азыр бул жашоодо баягы биринчи ой максат баягы ден соолукта болуу, баягы ден соолукту кароо. Анан эртеңки баягы
мен эртең минтип этелем, эртең тигинтип этелем дегенден арымын. Себеп дегенде бул күнгө 5 күнгө келген экенбиз. Эртең эмне болот, жарым сааттан кийин эмне болот, бир Кудай билет. Антса деле багы эми жалгыз болсом да багы аракет кылып, элимден жардам сурап болсо дагы эптеп, минтип багы картайганда батирде жашабай багы эптеп үй алыш керек деген ойдомун азыр. Башка айла жок. Буга чейин кайсыл жерде жашачусуз? Баягы үй бүлөңүз менен өзүңүздүн үйүңүз бар беле? Буга чейин үй бүлөм, үйүм деле бар болчу. Бу жаңы конуш Жыл массив Көкжар деген жерде жашачубуз. Тагдырыбыз тайык экенин кантебиз. Багы эми ушинтип азыр батирде жашап калдык. Балдарда не күнөө, айла жок да. Эми үй ошондо балдарыңызга калдыбы жаган? Балдарга калтырдым да. Алар да чоңоюп, азыр багы үйлөнүп, кыз бердим, уул үйлөдүм. Алар өздөрү дагы багы мага окшогон майып болсо, анан алардын багы үй талашсам туура эмес болуп калат го. Анан комуз чертеткенсиз, мүмкүн болсо биздин көрүүчүлөргө бир ыр белек сунуш кылсак кандай болот? Мейли. Суңдун атыман калды, сүйгөнгө дарман калбады. Сололардын ичинен жаным, сурмагаза жеңе мамамды. Айтсаңыз ата, сизге кандай жардамдар келип турат? Мамлекет тарабынан, балким жеке ишкерлер тарабынан? Мамлекет тарабынан жардам деле жок. Баягы өкмөт пенсия бөлүп берген эле болбосо, башка жардам деле жок да. Ар бир баягы майып өзүнүн өз алдынча баягы окатын кылып атат да, колунан келишинче. Эми жеке менчиктер ишканалары боюнча болсо, эми болуп калат. Баягы атайын үйгө келишпесе деле ошо базарда ырдап жүргөндө баягы берип калышат. Чай ичип коебуз, керегиңизге керек деп алыңыз, керегиңизге жумшап алыңыз деп эметип калышат. Мен ошол Көкжардагы мамлекет бөлүп берген. Мамлекет баягы биздин коомго, сокурлар дүлөй коомуна үй салып берилген. Үй салып берилгенден 225 батир салынган. Ошондон 72 квартираны эптеп чыгарып бердик. Улам митингге чыгып атып чыгарып бердик. Бу ареске туруп калганы жанагы Сокур Дастан Бекешев талаада калган Калык Баркта Басыбыч деген, анда ошо баягы ошол аксакал төрагалык кылып турган. Ошол аксакал үйдү салып, ошо баягы сокурларга бөлүп бергенден кийин жанагы Алтынбек Тоокел уулу дегенди жалдап, анан баягы бул негизи Дастан Бекешевдин берге сокурлар дүлөйлөр коомуна кийлигишкенге акысы жок болчу. Мунун жолу да жок болчу аяка. Бул ошо жака кийлигишип, үйлөрдүн баарын ареске коюп койгон. Бул бир эле жерден эмес, 4-5 жерде азыр аресте турат. Булардын баягы Дастандын кийлигишкени эмнеден болду? Баягы депутаттыктан түшсө, калктын ордун ээлеп алуу деген максаты болчу да. Калкты ордунан түшүрүп, калкты сен туура эмес кылгансың деп, баягы кылса баягы чоңдор баягы туура эмес иш кылса кылгандыр, а бирок баягы азабын, Дастан Бекешевдин кылган азабын эми болсо майып тартып атат да. Бул качан чечилип калышы мүмкүн? Бул биз 2016 жылдан бери соттошуп келатабыз. Андан бери мына
5 жыл болуптур. 5 жылдан бери соттошуп келатабыз. Ал ордунан жылып да койгон жок. Берге баягы ошо Дастан Бекешев менен чогуу окугандар бар да, баягы ошолор да ошо Дастанга жардам бергенсип атат да азыр. Ойлонуп атасыңарбы, мага кантип таанып атат деп, мынакей көрсөтүп берейин. Көрдүңөрбү? Бул чоң. Алдындагысы чоң. Анан кийин 20 сомдуктар кетет да. Ошо ушу менен билинет да, мынакей. Биринин үстүнө бирин коюп, билип алат да. Сопулар мынтип сорттойт, мынакей. Мында паровоз кылат. Мынакей, мынтип алып. Мынакей, мынтип келип, сыйпалап алып, мынтип чоңдорун тере берет, мынтип. Азыр айтып берем. Мен колумда азыр 1 сомдук, 3 сомдук калды. Мынакей 5 сом, бул да гана 5. Мына 3. Ата биздин көрсөтүү аркылуу элге кайрылуу жасасаңыз болот. Элимден айланайын. Баягы 91-жылдан бери элим багып келатат. Мени деле мага окшогон канча деген майыптарды багып келатат. Элиме ыраазымын. Бирок айтарым баягы 6 саным аман болсо, монтип баягы батирге муктаж болбосо элем, колуңуздардан келишинче жардам берип, үй алып берсеңиздер жакшы болот эле да. Баягы бир үй алып алайын. Монтип көчөлөбөй картайганда. Кош дегим келбейт, кош дегим. Озго бөлөк жок кебим. Кор болсом жалгыз айлам жок. Кош дешер кишим жок менин. Жок менин. Карап кайрадан сени самап. Күттүм. Can bilgem жалгыздыктан жада бүттүм. Can bilgem жалгыздыктан жада бүттүм.